Инфляция өсүп жатканы сизге сезилип жатабы? Ооба. Кайсы тармактарда көбүрөөк сезип атасыз? Кафеге барганда? Ошого жараша сиздин айлыгыңызды көтөрүп атабы? Жок. Негизи Кыргызстан өнүгүп атат бардык тармактарда. Эң негизгиси курулуш жагы тармагы жакшы өнүгүп атат. Бардык жактарда канча жылдан бери ремонт болбогон, капремонттон өтпөгөн объектилердин бардыгы ремонт болуп атат, жаңы курулуштар салынып атат. Мен ушуга көбүрөөк басым жасап айткым келет. Кымбатчылык сизге кандай сезилип атат? Кымбат эле бирок, баары эле кымбат анан. Ошого жараша айлыгыңызды көтөрүшүп атабы? Мугалиммин, ооба, көтөргөн. Көтөрүлгөн. Сезип жатасызбы? Жок, сезбей атам. Вообще эч кандай тармактарда сизге билинип жаткан жокпу? Жок, кандай жок эле. Сонуңго Жакшы. жашооңуз сонуп турбайбы? Ооба, жакшы. Продукты питания основном көрүм. Базарга барсаңыздар көрүм. Например, 5000 миңге барсаңар, иштеге албайсыңар. Мясаны билесиздер, 680, 580 турабы. Ладно, овощлер го кичине эмерээк көрүп. А так баары кымбат. Аябай чувствуйте этип атам, например, менчи. Мен пенсионер киши, мен үйдө отурам көрүм, ну я чувствую всё это. Пенсияңыз көтөрүлгөн жокпу? Пенсияны былтыр көтөргөн, октябрь айында, действительно жакшы көтөргөн. Ага государствого чоң рахмат. А быйыл октябрда көтөрүшөт, Кудай берсе. Ооба, сезип жатам. Кайсы тармактарда көбүрөөк сезилип жатат сизге? Ой, бүт жакта эле. Этиң деле кымбат, продуктуң деле кымбат, мындай базарга барсаң бүт эле кымбат да. Кийим деле кымбат, баары эле кымбат. Канча процент өскөнүн билбейм, бирок в общем алганда сезилип атат да ошо өскөнү. Как зарплата растет, цены тоже растут. Продукты основное. Баары кымбаттап атат, бирок айлыгыңыз деле өсүп атат, э? Айлык өсүп атат, но ошого жараша эле баардык нерсе көтөрүлүп атат. Получается, эч деле өзгөрүү болбой эле. Баары деле кымбаттап атпайбы? Мисалы, мурун маршруткалар 15 сом болчу, азыр автобустар 20 сом. Нандар кымбаттап атат. Эт кымбаттап атат. Мурун 500 сом болсо, азыр 650 сом. Негизи инфляция болуп атат, тамак аш бардыгы эле кымбаттап атпайбы? Эми бул бизде эле эмес, дүйнө жүзүндө болуп атпайбы? Кыргызстанда эле эмес. Сизге ошого жараша айлыгыңызды көтөрүп атабы? Эми биздики частный сектор айлыгыбыз көтөрүлгөн деле жок, негизи баалар мурунку боюнча эле да.